саламаттык каалаймын. Саламатсыңар балдарым? Бар болуңуз. Бар болула, аман болула балдарым. Садагалар мынеми сабагымды баштаймын. Мен силерге сабагымды арнаймын, анан дагы жакшы маанай каалаймын. Адегенде саламдашып алалы, угуп көрүп оюңарды баалаймын. Бул менин колумдагы жүрөкчөлөрдө силердин мүнөздөрүңөр жазылган. Назик, сылык, адамгерчиликтүү, меймандос, акылдуу, зирек. Азаматсыңар, анда кезек. Жашоо берген баарына асмандагы күнү, мемлекетти буктаткан ай жулдуздуу түнү, мөлтүрөгөн суу ыйык, дем алдырган абайым, өмүр берген, күч берген буудай ыйык, малыйым, билим тарбия берген мугалимдер дайым, бизди багып өстүргөн ата-энелер дайым, баарынан жер ыйык, мекен ыйык, элим. Азаматсыңар, анда кезек, бүгүн кайсы сабак? биздин сабак Кыргыз тили, биздин уран түшүнүү ойлону, биздин максат жайлары. Андемесе сүйлөмдүн башын айкындоочу мүчөлөрү боюнча синтаксис хандыгы деген сахнага көңүлүңөрдү бурабыз. Илгери өткөн заманда билим деген чоң шаарда акылман хан жашапты. Синтаксис деген хандыкта сүйлөм мүчө бул хандын эки вазири болупту. Баш мүчө жана аркандооч деген атка конупту. Таанышалы биз бүгүн вазир менен баш мүчө. Көңүл коюп уккула, бул жомогун бүткүчө. Болуптур анын эки уулу, эсиңе туткун ушуну. Улуусу кичүүсү баяндооч. Бул экөө дайыма эриш аркак жүрүшөт. Ыйласа чоңу ыйлашат, күлсө чоңу күлүшөт. эң оболу силерге жөнүндө айтайын. Анын кандай мүнөзү, кызматы жана ал жайы. Сүйлөмдө ойдун негизин ээлеп турат ал бала. Баяндоочту багынтат, баш ийбейт өзү башкага. Жооп берет суроого, киминде кайсы кимиси, кимде жана эмнелер көп суроонун бириси. Сызылат асты түз сызык, бул жагы да эң кызык. Кээде болбойт сүйлөмдө, калабыз анда эмне сызык. Азаматсыңар, анда хандын ролунда? Хандын ролунда Адахан Эргешов Жадыбекович. Биринчи вазирдин ролунда Кымбекова Мадина. Экинчи вазир Гүлсан Орункөл. Менин ордумда Мусулман Колосман. Баяндоочтун ролунда Шайланып Сапынай. Азаматсың. Андемесе балдар, Ворвал программасы боюнча сүйлөмдүн башын айкындоочу мүчөлөрү боюнча суроолор түзүлгөн. Кана ким айтып коет? Арке, чыкчы. Бул жерде суроолор түзүлгөн. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү баяндооч. Туура. Экинчи сүйлөмдүн ээси кандай суроолорго жооп берет? Сүйлөмдүн ээси ким эмне деген суроого жооп берет? Туура. Сүйлөмдүн кайсы мүчөсү менен байланышып турат? Сүйлөмдүн баяндоочу. Азаматсың. Туура. Курамына карай кандай болуп бөлүнөт? Курамына карай жөнөкөй болуп бөлүнөт. Азаматсыңар. Туура. Элик милдетти кандай сөз түркүмү аткарат? Элик милдетти зат атооч, сын кыймыл атооч сөздөрү аткарат. Азаматсыңар. Балдар жаңы ыкмага көңүлүңөрдү бөлгүлө. Анда мен айта баштайм, ошо ойнап аткара баштайсыңар. Кана? Көзөнөкчөлөр боюнча алдыга 1, төмөн 1, алдыга 1, төмөн 1, алдыга 1, төмөн 1, алдыга 1, төмөн 2, артка 3, төмөн 1, алдыга 6, төмөн 1, төмөн 1, артка 1, төмөн 1, артка 9, жогору 1, төмөн 1, жогору 1, артка 1, жогору 1, алдыга 6, жогору 6. Азам.
азыр сабакта колдонуучу жаңы ыкмаларды, методдорду көрсөтүп өтөйүн. Кадимки эле шам, андан кийин кадимки эле клей менен жазсаңыздар болот. Мен сиздерге азыр тартып көрсөтөйүн. А деген тамганы жазып көрөйүн. Кадимки эле карандаш, кара карандаш менен боёй баштайсыздар. Окуучунун түшүнбөгөн сөздөрүн жазып, өздөрүнө боетуп, баягы сөздөрдү тапсаңыздар болот. Түшүнбөгөн сөздөрдү жазса чыгат. Мынакей А тамгасы. Андан кийинки метод синоним сөздөрдү өткөндө түрдүү сөздөрдү жазып, окуучунун артына коюп, синонимдерин айттыра баштайт. Ошондо окуучу табат. Бул дагы окуучуну зиректикке тарбиялайт. Андан кийин түстөр аркылуу сүйлөм түзүү. Бул менин эң чоң табылгам. Бул жерде затоточ кызыл, сынаточ сары, санаточ көк, ататоч жашыл, такточ кара, ушинтип бул жакта сүйлөмдөрдү ушул түстөр аркылуу сүйлөмдөрдү түзө баштайт. Бул жерде 6 сүйлөм турат. Андан кийин бул кадимки эле фонарикти жандырып, окуучуга көрсөтсөңүздөр, бул жерде бүгүн мен кубанычтамын сөздөр чыгат. Каалаган сөздөрдү жаздырып, окуучуга тааныштырсаңыздар болот. Андемесе дагы жаңы ыкма, кадимки эле адабият сабактарын өткөндө мындай карталарды түздүрөм окуучуга. Ошондо окуучулар ушул картаны көрүү менен бир чыгарманын башынан аягына түшүнө алышат. Азаматсыздар, чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн. Кана азыр кезекти нейро оюнго берели кыздар. Кана баштадык. Колубуз коебуз, кетти. Азаматсыңар балдар. Андан кийин бул жерде казал деген жазылып турат. Ушуну башка сөздөрдү бат-бат ким көп сөз табат. Казан. Андан кийин бул жерде 5 тамгадан турган сөз, бул жерге каалаган тамгаларды коюп сөз жасай берет. Бул дагы жаңы ыкмалардан. Sağındım yazdım